Бишкекте музейлердин биринде жылаңач кыздар көргөзмөгө чыгышты. Ал көргөзмөнү биздин экс-президент Роза Исаковна колдоду. Слушайте, это была нормальная, умная, серьезная, глубокая выставка. Да что ты говоришь, моя хорошая? Музейдин директорун биздин маданият министрлиги кызматынан кетирди. Проведение данного мероприятия директор музея имени Гапаратива написал собственноручное заявление об уходе, которое я подписал сегодня. Кайрадан эле биздин экс-президентибиз музейдин директорунун кызматынан кетишине каршы чыкты. Директор музейда алып салышты. Мир сошел с ума, друзья. Мына ушул темалар менен сиздер менен кененирээк бөлүшмөкчүмүн. Баштадык. Жалпы ассаламу алейкум достор. Мекенибизде бир ушундай жаман көрүнүштөр, окуялар болуп турбаса, биздин башыбыз кадимкидей ооруп калды окшойт акыркы күндөрү. Анда эмесе сөз башынан болсун. Трагедией недели стал крупный пожар в частной типографии на Алтуфьевском шоссе. Ее владельцев сейчас проверяют полиция. Эсиңиздерде болсо керек, мындан 3 жыл мурда Москва шаарында чоң типография өрттөнүп, биздин бул жака иштейбиз деп келген 17 кызыбыздан айрылганбыз. Жаткан жерлери жайлуу, топурагы торку болсун. Улуу жараткан Аллах бейиштен орун берсин. Амин. Эгерде бул видеону ошол кыздарыбыздын жакындары көрүп калса, сиздерден кечирим сурайм. Жана түшүнөт деп ойлойм. Себеп дегенде кээ бир көкмээ адамдардын башка кыларга иши жок калгансып, элибиздин келечегине балта чаап атканын көрүп, угуп, билип туруп үн катпай кое албадым. Бул окуянын эмне тиешеси бар деп атсаңыздар достор, ушул көргөзмө ошол окуянын негизинде чагылдырылып 17 күн болот экен. Посвященная трагедии, случившейся в московской типографии 3 года назад. Тогда в пожаре погибли 17 женщин. Именно в память о том несчастье первое феминале продлится 17 дней. Мурда дагы Кыргызстанда гей парад болгон 8 мартта. Ошондо дагы ушу феминизм деген атты жамынып алып өткөрүшкөн. Бул феминизмди Google'дан карап мен таппай койдум. Эмне деп чечмеленет. Бирок мен үчүн бул феминизм эмес, бул похуизм. Мекенибизде борборубузда ушундай бир жаман көрүнүш 17 күн болот деп, жана ал жакка кичинекей жаш балдардан бери барып ушундай бир терс көрүнүштөр болуп атса, биздин экс-президентибиз Роза Исаковна буларды колдоп атат. Слушайте, это была нормальная, умная, серьезная, глубокая выставка. Что ты, черт побери, такое несешь? Музейдің жытын да білмейді, алтын да білмейді. Атаңның башы! Биринчи, бул биздин маданиятыбызга асылбай, өзүңүздөрдүн маданиятыңыздарды оңдоп алгылачы. Кандай түшүнбөйсүздөр? Мындай тема, мындай жат көрүнүштөр биздин менталитетке туура келбейт. А бизди башка мамлекеттердин жарандары эмне деп атышат? Кыргыздар, жок болуп бартасыңар, ойлонгула кеч боло электе. А биздин маданият министрлигибиз, как всегда, после пожара бул видео, бул көргөзмө элге тарап кеткенден кийин гана өзлөрүнүн бир иш аракеттерин кылып башташат. Бирок орустарда жакшы сөз бар. Лучше поздно, чем никогда деген. Заявление об уходе, которое я подписал сегодня. Туура чечим кабыл алдыңыздар. Сиздерге рахмат. Жана дагы ушундай начар, терс, жаман көрүнүштөргө кайдыгер карабаган элим бар экенине дагы мен сыймыктанам. Анчалык аркени мыйзам чегинде алар жакшы немесин алган эмес. Негизи эле акыркы күндөрү мындай жаман, терс көрүнүштөр өтө көп болуп кетти. Сыдыман айтты, Сыдымандын сөзүн угуш керек. Да, это является культурным событием. Буларды эл бузарлар деп коюш керек да. Туура, эл бузарлар. Бирок булар элди жөн эле бузбай, биздин келечек муун жаш балдарыбыздан бери бузуп атат. Албетте. Албетте. Бул ушунча эле бир аял затын укмуш коргогон адам болосуңар. Бирок силер бүгүн өзүңөрдүн оюңар боюнча силер өзүңөрдү колдоп, коргоп атасыңар. Бирок эртеңки биздин жаш муун, жаш балдарыбыздын, кыздарыбыздын эртеңки келечегине балта чаап, психологиясын бузуп атасыздар. Бул жакта Сыдыман, Үмүтай, Самара деген биздин бир эл бузар, бир аң сезими башкача жаш блогерлерибизди аз келгенсип, эми сиздер калдыңыздарбы?
Вы что, ебанутые, что ли? Жок дегенде сиз уялбайсызбы? Биздин экс-президент Роза Отунбаева сакалдуу башыңыз менен ошакта жүрөсүз да. Мына достор, биз көрдүк, билдик, уктук дегендей. Эми сиздердин оюңуздар кандай? Же болбосо өзүңүздөр ушул видеодо болгон жана көргөзмөгө кандай карайсыздар? Эмне деген көргөзмө болду жана мындай көргөзмөнүн дагы болушуна сиздер кошуласыздарбы же кошулбайсыздарбы? Ошондой бир кандайдыр бир оюңуздар же сунуштарыңыздар болсо алдыда комментарийге жазып, бул видеого баа берип жана башка бирөөлөр менен бөлүшүп жана каналга жазылганды унутпаңыздар. Сиздер менен Адилет Осмонакунов болду. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.